Эгемендикти алгандан бери өлкөбүз өнүгүү жолунда бир топ кадамдарды таштап келет. Бирок аны менен бирге көптөгөн кыйынчылыктарды да башынан өткөрүп жаткан кез. Саясий жана экономикалык кризистер менен кошул ташыл болгон эң чоң көйгөйлөрдүн башында жакырчылык турат десек жаңылышпасак керек. Көптөгөн статистикалык маалыматтар муну тастыктайт. 100 миңдеген жарандарыбыз чет өлкөлөрдө жашап иштеп жатышканы менен дагы да болсо кете албай жүргөндөр четтен чыгат. Албетте чет элде жүргөн атуулдарыбыз Кыргызстанга өз салымдарын кошуп жатканын баса белгилей кетели. Ошол эле убакта Кыргызстанда жашап жүрүп, бизнестин көзүн тапкан инсандарыбыз да бар. Фондубуз мына ушул ийгиликтүү ишкерлерди да камтыган калкыбыздын калың катмарынан чыккан айкөл, жоомарт адамдарыбыз менен жакырчылыкка түшүп калган инсандарыбыздын ортосунда көпүрө болууну көздөйт. Бул багытта ачылгандан бери фондубуз алгылыктуу иштерди аткарып келет. Миңдеген муктаж инсандар биз аркылуу материалдык жана акчалай жардамдарды алып турушат. Анда эмесе, кеп башынан болсун. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду 2008 жылы Адилет министрлигинен каттоодон өткөн. Каттоо номуру 102-264-3301 ОФ. Биздин негизги максаттарыбыз: өлкөбүздөгү колунда бар материалдык мүмкүнчүлүгү жетиштүү атуулдарды кызматка тартып, аларды башкаларга ар тараптуу жардам берүүгө үндөө. Коомдогу биримдиктин пайдубалын бекемдөө жана жардамдашуунун көпүрөсү болуу. Колунда жок кембагалдарга, бейбечараларга, жардамга муктаж жетим балдарга, кароосуз калган карыларга, тагдырдын буйругуна баш ийген майыптарга материалдык жана моралдык жактан көмөк көрсөтүү. Ынтымактын, ыраскерчиликтин жагымдуу атмосферасын түзүү. Долбоорлорубуз: өнөктөш үй бүлө, үзүлбөгөн үмүттөр жана ар жума Марал радиосунда чыга турчу кайрымдуу кол программасы. Долбоордун тартибинде жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдү колдоо кызматы, социалдык колдоо, психологиялык колдоо, экономикалык жактан колдоо, юридикалык жактан колдоо, билим берүү жагынан колдоо, бош убактыларын уюштуруу жаатында колдоо, материалдык жактан колдоо, кийим-кечек, тамак-аш менен камсыз кылуу жаатында колдоо. Ден соолук. Бизге кымбат баалуу, оор операцияга муктаж жарандар көп кайрылышат. Аталган операциялар ооруп жаткан адамга берилген бир өмүр белеги экендигин түшүнүп, Билайн уюлдук операторунун абоненттеринин 2015 кыска номерине жиберген СМС кызматы аркылуу ооруп жаткан адамга 25 сом өлчөмүндө жардам көрсөтүүсүнө да көмөктөшөбүз. Андан сырткары мээримдүү тыйын долбоору аркылуу да операцияга муктаж жарандарга жардам берилүүдө. Атайын жасалган кайрымдуулук кутучаларынын жардамы менен жылына 2 жолу май-ноябрь айлары мээримдүү тыйын акциясы өтүп турмакчы. 2015 жылдын май айында Бишкек парк соода борборунда өткөн иш-чарада жалпысынан 501.555 сом чогулуп, негизги өнөктөштөрүбүздүн бири катары Демир банктын катышуусунда өз ээлеринин эсептерине которулду. Балдардын келечегине кайдыгер карабаган фондубуз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана жетим балдардын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуп келет. Аларды байма-бай театр, кинотеатр, оюн-жоокторго алып барып, салтка айланган 1-июнь балдарды коргоо күнүндө лимузин менен шаар кыдыртып, тарыхый жерлерди көрсөтүү жана жыл сайын жай мезгилинде 100дөн ашуун жетим балдарды көл жээгинде бир жума эс алдыруу уюштурулуп, кызыктуу программалар, тренинг, белгилүү жылдыздардын семинарлары менен коштолот. 9 май улуу жеңиш күнүнө арнап, ардагерлерибиз дагы унутта калбайт. Алардын кылган эрдигин сыйлап, концерт жана белектер менен кубандырууга аракет кылып туруудабыз. Мындан сырткары фонд оор абалдагы мүмкүнчүлүгү жок мекендештердин операциясына кайрымдуулук концерт жана тамак-аш жарманкелерин уюштуруп келет. Билим берүү. Билим берүү жаатында да муктаж үй бүлөлөргө жана балдарына агартуу иштери жүргүзүлүүдө. Мектеп-интернаттарынын жана башка адистештирилген мекемелердин жогорку класстары үчүн төмөнкүдөй курстар бар. Англис тили, компьютердик сабаттуулук, электрондук инженерия, жалпы республикалык тестилдөөгө даярдоо, гимнастика, кулинария, көркөм адабиятчылардын клубу, тренингтер, инсандык өсүп өнүгүү, финансылык сабаттуулук, гуманитардык жардам. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан 2008 жылдан бүгүнкү күнгө чейин берилген жардамдар. Жалпы финансылык жардам 226.352.058 сомдук жардам берилди. Долбоорлор 35 акция жана 8 долбоор ишке ашырылды. Туруктуу алуучулар 83 муктаж үй бүлө жана 15 социалдык мекеме.
медициналык жардам, 33 оорулууга операция жасалды жана 100ден ашуун дарыланууга жиберилди. Курманайт Орозо 100 миңден ашуун үй бүлөгө, 45 социалдык мекемеге эт жана тамак аш баштыкчалары таркатылды. Кызматташтык 372 массалык маалымат каражаттары, бизнес жана мамлекеттик тармактын өкүлдөрү менен кызматташуудабыз. Ыктыярчы жалпысынан 1256 ыктыярчы катталган. Кийим-кече 20 тоннадан ашуун кийим-кече жана бут кийим таркатылды. Көмөкчү болуу жолдору: окуу курстары, тил, компьютер, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, кесип үйрөтүү, тигүүчүлүк, массаж, гимнастика жана башка. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берүү, кайрымдуулук акцияларына жардамдашуу, офис иштери, өз тармагындагы кесип ээлери өз салымын кошо алат. Биз жогоруда айтылган жардамдарды дагы да кеңири жайылтуунун аракетиндебиз. Өлкөбүздө бир дагы жакыр адам калбай калганга чейин бул иштерди жалпы элибиздин колдоосу менен уланта бермекчибиз. Өлкөбүздө бакубаттуулук орногон мезгилде дүйнөлүк деңгээлде иш алып барабыз деген терең ишеничтебиз.